Бул китепте сиздин эң чоң душманыңыз сүйлөгөн. Ал сиз менен болгон күрөштү кантип жеңүү керек экендигин ачык айкын далилдер менен айтып берген. Ал ким экенин билгиңиз келип жатса, видеону аягына чейин көрүп туруңуз. Ассаламу алейкум урматтуу окурмандар, китеп сүйүүчүлөр. Мен сиздер менен бүгүн Фатих Тумандын китептеринен биринин кыскача мазмунун ачыктагым келип жатат. Бул китеп ушундай: аты эле бир укмуш мен. Кантип ойлойсуздар, эмне үчүн бул китеп мынтип аталып калды? Негизи адам баласы дүйнөгө жаралганыбыздан бери эле ичибизде бир үн бар. Ал үн ар дайым бизге шыбырап турат. Биз сүйлөбөй калган кезде деле ал бизге шыбырай берет. Ал мындай дейт: сен эртең менен ысык төшөгүңдөн ойгоноюн деп жатканда, дагы бир аз жата турчу деп будильникти өчүртүрүп койгон менмин. Көчөдөн муктаж бирөө сенден жардам сурап кайрылганда, сени кедейлик менен коркутуп садаканы бердирбей койгондо менмин дейт. Сен бул дүйнөгө эмне максатта жаралганыңды, өлүмдү сага унуттуруп койгон мен болом. Ал эми сен Аллах менен сүйлөшөйүн деп колуңду дубага ачып жатканда, сенин оюңа ар кандай дүйнөлүк иштерди салып турганда мен болом дейт. Ооба, бул биздин напсибиз. Ичибиздеги напси. Бул кыска видеону сиздин напсиңиздин кыскача аңгемеси деп кабылдашыңызды сурайм. Анткени бул китепте напси өзү бизге өзүнүн басып өткөн жолун айтып берип отурат. Ал мындай дейт: Адам алейхисаламдан баштап дүйнөдөгү эң акыркы адамга чейин жанында мен болом. Мен ар дайым адамдарга каршы иштейм, кээде жеңилем, кээде жеңем, бирок ар дайым жанында жүрөм. Ал эми мен азыр сени мененмин. Сен мени жеңүү үчүн аз жеп, аз сүйлөп, аз уктап, сен менден эмес өзүңдөн кетиш керексиң дейт напси. Мен сага азыр адамдардын бирөө мени кантип жеңгени тууралуу айтып берем. Ал ким эле? Напсисин жеңген адам. Ал Азиз Махмуд Худаи болчу. Махмуд Худаи болгонго чейин Фазулла уулу Махмуд Кочкисарда төрөлгөн. Ал 20 жашында билим алуу үчүн Стамбул шаарына келет. Стамбул шаары ал кезде билимдин ордосу болуп, илим, искусство, жашоо ушунчалык өнүккөн Султан Сулеймандын доорунда болот. Фазулла уулу Махмуд Ая София мечитинин медресесинде Назырзаде эфендиден илим ала баштайт. Ал устазы экөө ушунчалык жакын болуп кетишет. Устазы экөө ушунчалык жакын болуп кеткендиктен экөөнүн мамилеси устат шакирттей эмес, ата баладай болуп калат. Экөө ар дайым чогуу жүрүшөт. Экөө Дамаскка, Египетке чейин барып чогуу келишет. Кайра келгенден кийин устазы Бурсага чоң казы болуп дайындалат. Ал эми Фазулла уулу Махмуд ошол жердеги Фархадия медресесинде мударис болуп иштеп калат. Назырзаде устазы өлгөндө напси аябай сүйүнөт, аны мынтип баяндайт: Устазы өлгөндө мен аябай сүйүндүм. Махмуд казы болду. Элдер ага эми казы Махмуд деп кайрыла башташты. Мен аны азгырууга көп жолу аракет кылдым. Кээде тузагыма түшчү, кээде түшпөчү, ушундай күндөр өтүп жатты. Бирок казы Махмуд акырет жөнүндө көп ойлончу болду. Бир күнү жумуштан келип, Куран окуганы отурду. Куран окуп баштаганда мен аны азгырып, көзүнө уйку пердесин тартып баштадым дейт. Ошентип казы Махмуд канчалык аракет кылса дагы, акыры чыдабай уйкуга кетет. Ал эми уктап жатканда бир түш көрөт. Түшүндө кыямат кайым болуптур. Бардык адамдар өздөрүнүн жасаган амалдарына жараша сурак берип жаткан болот. Аны казы Махмуд жан тараптан карап турган болот. Ошондо ал өзүнүн устазын көрүп калат. Устазы ушунчалык өкүнүчкө батып, ыйлап, ызаланып, өкүнүч отунда күйүп жаткан болот. Устазы эриндерин кыбыратып бир нерсени шыбырагандай болот. Махмуд аны укканга аракет кылып тыңшаса, устазы напси дейт. Ошол кезде казы Махмуд уйкудан чочуп ойгонуп кетет, аябай тер басып, тынчы кетип, ары бери басып баштайт дагы. Акыры даарат алып, кайра Куранды ачат. Ал ушундай сапты окуйт: Китебиңди оку, бүгүн сени суракка алчу напсиң жетиштүү. Ал ушунчалык катып отуруп калат дагы, көзүнөн жашы куюлуп, ушул сөздү айтат: Напсим, сен кимсиң? Ал арада Бурсада бир Бекир аттуу кедей киши болот. Ал ажыга баргысы келип, ушунчалык Меккени көрүүдөгү каалоосу күч болгону үчүн кайгырып, көз жашын көлдөтүп жүрөт. Анын кайгырганын көргөн аялы: сен эми кедей адамсың, сен ажыга барбай калсаң деле эч нерсе болбойт, ал сага парз эмес, Аллах сени түшүнөт деп айтат.
Ага ал аябай ачуусу келип кетет дагы. Мен сөзсүз түрдө ажыга барам. Эгер быйыл мен ажыга барбай калсам, анда мен сени менен ажырашам деп 3 жолу ант берип салат. Ант берип салат дагы ушунчалык кайгырат. Эми кайгыма дагы кайгы кошулду. Аялым менен да ажырашып кеттим деп ыйлап көчөгө чыгып, ошол бир булактын жанында отурса, бир карыя пайда болот дагы. Аны тургузуп, ушул эки колун кармап, эки көзүн жумдурат. Ошондо ушундай бир мужиза окуя болот. Бекир, баягы кедей киши, бир саамда эле Меккеде пайда болуп калат да. Ошентип кийин ал ушундай окуя болду, мен Меккеге барып, ажылык кылып келдим деп айтканда, аялы ишенбейт. Аялы Казы Махмуттун жанына барат. Казы Махмутка барып, баарын айтып берет. Менин күйөөм кыска убакыттын ичинде ажылык кылып келдим деп жатат. Ошондо мага талак түшүп калдыбы, анткени бул реалдуулукка жатпайт деген сөздөрдү айтат. Казы Махмут анын күйөөсүн чакыртырат, күйөөсү болгон окуяларды төкпөй чачпай айтып берет. Ошентип Казы Махмуттун буйругу менен Мехмет карыяны да алдырышат. Мехмет карыя эски куску буюмдарды саткан, эскичи Мехмет деген атка конгон аябай олуя, данышман, ушунчалык такыба киши болот. Ошентип ал бул окуянын чын экенин тастыктаганда Казы Махмут аябай ачууланып кетет. Кантип ушундай болсун деп. Ошондо Мехмет карыя ушундай бир сөздү айтат. Аллахка каршы чыккан шайтанга ишенесиң дагы, Аллахтын буйругу менен болгон нерсеге, Аллахтын досу жасаган нерсеге эмне үчүн ишенбейсиң дейт. Ошентип Казы Махмут ойлонуп калат. Өзүнүн ушул мансапка келгенден кийин канчалык текеберленип кеткендигин, ыймандан, такыбачылыктан алыстап кеткендигин ойлоп өкүнөт. Кийинчерээк Мехмет карыянын артынан барып, андан Уфтаде жөнүндө билет. Ал Уфтадеге барып шакирт болууну каалайт. Бардык нерсесинен кечүүгө даяр болот. Мен дагы Аллахтын досу болгум келет дейт. Казы Махмут бүт нерсемден кечүүгө даярмын дейт. Уфтаде ага ушундай дейт. Бул жерге келүү үчүн сен 3 нерседен баш тартыш керексиң. Мал-мүлкүңдөн, мансабыңдан жана напсиңден. Ошентип Казы Махмут бул нерселерге макул болот. Бүт кийимдерин алмаштырып, эски кийимдерди кийип алып, базарда боор сатып баштайт. Базарда боор сатып баштаганда напсиси ушунчалык жеңилип, кыйналып баштайт. Ошентип дербишканадан илим алып, базарда боор сатып жүргөн күндөрүн напси өзү мынтип баяндайт. Бир күнү дербишканага бурсага жаңы келген казынын шаан шөкөтүнүн үнү болуп калды дейт. Ошол кезде Казы Махмут ал уже казы болбой калган, ажаткана тазалап жаткан болот. Ушунчалык элдер жаңы казыны шаан шөкөт менен тосуп атканын көрүп, напси ага шыбырайт. Карачы, ушунчалык кадыр барктан, ушундай мансаптан кечип кеттиң. Элдер сени бат эле унутуп коюшту дегендей ойлорду салат. Бирок Махмут напсисинин үнүн уккусу келбей, «Эй напсим, үнүңдү бас» деп өзүн ажаткананын дубалдарына таштап, сакалы менен жер шыпырып напси менен күрөшө баштайт. Ошентип напси жеңилет. Бул чыгарманы ушул жерге чейин баяндап берүүнү туура көрдүм. Анткени бул китепти 15-20 мүнөттүк видеонун ичине батыруу такыр мүмкүн эмес. Алдыда дагы Махмуттун кантип Азиз Махмут Худаи макамына жетишин, устазынын дара суусун кантип жүрөгүнүн оту менен ысытышын, же болбосо гүлдөрдүн зикирлерин угушун, кыштын суугунда аппак карда кантип жүзүмзардан жүзүм терип чыгышын, Осмон империясынын башчылары менен болгон кызыктуу окуяларын өзүңүз окушуңузду каалайт элем. Ошол биз баарыбыз билгендей, напсибиздин 7 деңгээли бар. Ошол ар бир деңгээлден Азиз Махмут Худайынын кантип өткөндүгү, ал жараяндагы аябай кыйынчылыктарга бай, кызыктуу окуяларды жан териңиз менен сезип окушуңузду каалайт элем. Сиз бул китепти окугандан кийин напси бизди кантип өзүнүн тузагында ойноторун билип каласыз. Ичиңизден келип жаткан ойлор ыймандан келип жатабы же напсиден келип жатабы, аны да фильтрлеп каласыз деп ойлойм. Сөзсүз түрдө окуп чыкчу китеп. Анткени бул китеп эч качан өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт. Ар кайсы заманда, ар кайсы адамга туура келген китеп деп ойлойм. Сөзсүз түрдө окуп чыгыңыздар, сиздерди зериктирип койбойт. Эгер ичиңизден бирөөнү окубай эле кой деп жатса, анда да бул напсиңизден болушу мүмкүн.